Насыровдордун үй бүлөсү баш калкалап келген турак жай толугу менен жараксыз абалга кептелди. Буга себеп шаршемби күнү Аларча дарыясынын деңгээли кескин көтөрүлүп, суу музду жогору жактан агызып келген. Анын натыйжасында Москва көчөсүндөгү 3 үйдүн, Рыскулов көчөсүндөгү дагы бир үйдү суу каптады. Эми минтип алар кыштын ызгар суугунда турак жайсыз калып отурат. Абдуазиз мырза болсо бул үйдө батирде жашачу. Кошунабыздын наркысын бетон бийик, ошону бойлоп качып наркы бурчка баргы чейин суу көтөрүлүп келди. Моментте бир жарым сааттын ичинде болуп кетти. Качып үлгүрө алмакпыз болсочу. Мен шашпай чыгам, таштап алам деп ойлаганмын. Тез болуп кетти. Азыр немеде турат, бир туугандар квартира жакшы бир условиясы бар жер таап берсе, менин аялым боюнда бар да. Аны жакшы карашым керек. Ошол жакка эле. Себеби бул азыр уюштурган жерин көргөн жокмун, баргым келбеди. Жаман деп ойлогом. Сонун условия бар тамак аш деди, бирок биз эмнеге мен баргым келбеди. Туугандар жакка тартып туруп алды. Ошо болгончо. Жараксыз абалга кептелген турак жайдын ээси жашап жаткан тамын жакын арада эле насыяга акча алып сатып алгандыгын айтат. Мамлекет тарабынан табият кырсыгынан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөбү жокпу азырынча белгисиз. Бул тамды жакын эле $50.000 кредит алып жаңы эле сатып алгам. Эми кандай өйдөнкү структураларды карап турабыз, кандайча жардам бере албайбы? Алек нерсе болуп атат. Кандайча кыларымды мен өзүм да түшүнбөй атам. Учурда Бишкек шаарынын мэриясы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, Ленин райондук администрациясы жана Бишкек Жашыл Чарба ишканасы Аларча суусунун ширелип калган муз сыныктарын тазалоодо. Кенжебек Саскуловдун айтымында бүгүнкү күндө кооптуу делген жерлерден 10 000 кубтан ашык муз карлар тазаланды. 7 техника тартылган, 2 экскаватор, 1 жүктөөчү техника, чоң самосвалдардан 2 и трал, портер, дежурный соляркаларды доставка кылып атат. Күн жылыган сайын тоодон суу агымдары күнүгө көбөйүп атат. 2 күн эртең менен саат 9-да башталган жумуш түнкү 2-ге чейин иштеп аттык. Буга чейин Рыскулов көчөсүндө топтолгон муз көбүктөрдөн сууга жакын жайгашкан үйлөрдүн коопсуздугу үчүн дамба орнотулуп, кум салынган каптар менен бекитилген. Учурда шаардык бийлик тарабынан Аларча жана Алабүдүн сууларына күнү-түнү мониторинг жарыялангандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Тазагүл Эмилбекова, Нурлан Мамытов, Нур Ньюс, Бишкек.